Түбө сырттагы бардыгы болуп 400-500гө чакын. Анан гүлдүн сортунан бири 103пү ушундай сорту бар. Качандан бери өстүрүп келесиз? Мен ушул жаралгандан бери гүлгө кызыгып, өзүм айылда да гүлдөрдү өстүрөт элем. Каякта жүрсөм мен гүл өстүрүп жүрдүм да. Бишкекте жүргөндө да гүлдөрдү өстүрөт элем. Бияка келип да кызыгып этажда жашадык. Этажда жашагандагы гүлдөрдү өстүрүп жүрдүк. Ошентип эле кызыгып эле өзүм үчүн эле өстүрө берем. Берде эми Кара-Булакта чын айтсак жер да катуу. Жерге эч эле чыкпайт. Анан тоого элдер эс алганы барса мен топурак терип келем. Жайлоого барсак топурак алам. Ушинтип эле ташып келип атып эле жер кылып алгам. Фикус гүлү. Бул фикусту ушул кайсы бир жылдары 2000-жылдарыбы бир эле жалбырагын алып келип сайып көктөтүп алгам мына гүлдөн. Анан мына бул да декоративный гүлдөр. Бул доллар гүлүбүз, бул папоротник. Анан биякта герандын түрлөрү бар. Мына бул эме бар, коңгуро гүл деп коет. Мына королевский геран деп коебуз муну. Мына бул арбузный фреш деп коебуз. Бул баягы биздин ата-бабаларыбыздан илгертен келаткан ак гүлүбүз, геран гүлүбүз, андагы эмесин үзбөй келатам. Бул геран дегени менен ар биринин гүлү ар башка. Көп экен сорт? Ооба, сорт менен. Бул да башка сорт. Мисалга ушуну алсак башка сорт. Мына бул женис деп коет, бул да башка сорт. Мунусу да башка сорт. Мына бул юла деп коет. Мынаныбыз ошол золотая рыбканын бир түрү. Бул болсо мужское счастье, бул женское счастье, бул экөөбүз деп коем буга постоянно. Бул сенсиң, бул менмин деп коем. Мынтип коем, бирде мен сен төбөгө чыксаң, бирде мен жерге түшөм дейм дагы. Бияка ошентип коюп койгом атайлапчы. Азырда мына биякта мен өйдө отурам, сен ылдый турасың. Ол бул мен деп экөөбүз ошентип тамашалашып калабыз. Азыр мынагылардын баары күздө кыркып салам. Бардыгын кыркып салып, бардыгын жаңылайм. Ар бирин кайра жаңылап кайра тигем. Мына Розалинда деп коет. Грушевка деп коет, мындан гүлүн карагыла. Бардыгы башка гүлдөр. Мынаны галактика деп коет. Мен оякта дагы бар. Булар бир сыйра гүлдөп бүттү уже. Көрдүңбү, мына солуп атат. Барды кургап атат. Бир сыйра гүлдөп бүттү. Гүлдөп бүтүп эми көрдүңбү, жаңыдан бутон чыгарып атат. Мына бутондор кайрадан мына кайрадан гүл ачып, кайрадан барып гүлдөйт. Бул жаз менен бир гүлдөп алып бүткөнү бул. Мына буну гранатовый браслет деп коет. Мына гүлүн кара. Бул гүлдөп бүттү. Ошол бардыгы гүлдөп бүттү. Мына булар мерлизон деп коет. Мерлизон 1, мерлизон 2 деп булар да гүлдөп бүткөндөгүсү бардыгы. Мына булар декоративный гүлдөрүм. Папоротник, мына бул ошол фикустун эле бир түрү. Булар дагы ушул 7 түрү бар ушул жерде. Мына ушул жерде эле 7 түрү бар. Орхидеянынбы? Орхидея 7. Бул кышы жайы ушинтип гүлдөп турат, кышы жайы. Мына селе деп коет, булам түрү менен. Адамдар келип таң калат, бул эмне? деп коет. Жөн эле жыгачпы, эмне деп койушат. Мына ошол мужское счастьенин карликовый сорту. Бул гүлдөр эми ушул мынабы чыкты, мына көрдүңүзбү? Мына жерде чыкканын бияка сайып коем. Булар анан свет алат өзүнчө. Мына түптөрүнөн чыгып атат, көрдүңбү? Ушу гүлдөгөнү бул азыр? Бул өзүн гүлдөгөнү. Ушундай эле болуп, эми чоңураак этишкемесек чоңураак болот. Мен тереземе ылайыктап эле коем мунучу. 3-4 түрү бар ошол. Мына кызыл, фиолетовый, жашыл, анан көк цвети бар. Хризантеманын майский сорттору. Анагы сарылар, ошо майский сорту. Анан мыякта эме бар. Мынакей арбузный фреш деп коет. Булар дагы бир сыйра гүлдөп бүтүп, эми экинчи гүл ачышат. Мына ромашканы дагы бир жерден кызыгып келип алып келгенбиз. Чалым алып келди эле. Аяктын баары гүл эле анда. Коргону бүт гүл калат элек. Бул азайып калганы алендра. Биз кыргызча талгүл деп коебузбу? Талгүлдүн агы, мунусу ушул розовый цвети талгүлдүн эле.
Анагысы дагы башка бир түрү ошо талгүлдүн. Мынагысы. Ошо талгүлдүн бир түрү. Эшиктин гүлдөрү болгондо буга убакыт жетпей калат. Мынагылар портулак деп коет. Түрү бул эме махровый сорту. Мынагыны алесум деп коет. Эми бул кийинирээк мына жерди басат. Мына гүлдөр ушул жерди басат. Андай болуп жайнап. Эшик гүлдөрүңүздүн да түрү көп. Булар Түр бар жактан. эми сан жетпейт. Мына деле карабайсың, мына жерде эле астра турат. Бу жерде красный москва, бу жерде портулак, бу жерде хризантема турат. Ушинтип араларында дагы башка мына гүл бешим гүл деп коет, эми ночная красавица. Бул түндө гүлдөйт булар. Кечинде жакшы гүлдөйт. Ошол бул розаны көчүрүп коюп кийин алам деп атып ала албай ошо ойдон турат. Пиондун түрү бир эле түп калган, ошону жок кылбай жүрөм. Мына лилияларым гүлдөп бүттү. Мынакей лилия. Лилия ооба. Мына улар гүлдөп бүттү уже. Лилиялар гүлдөп бүттү. Ошол. Мына да өзгөчө. Мына флокус. Флокус деп коет. Флокус гүлү. Жыттын. Бул ошол майский эмелер, хризантемалар. Мына жерде насистер бар. Эртең февралда гүлдөйт могу жерде. Февралда гүлдөп бүтөт, андан кийин дагы бир сорту бар. Мартта гүлдөйт, апрелде гүлдөчү сорттору бар. Алардын баары гүлдөп бүтүп, мунун тагында жатат. Андан кийин лилияларым гүлдөйт, андан кийин эмелерим гүлдөйт. Ошентип көбү гүлдөп бүттү. 12 ай гүл бар экен да, гүлдөп турган гүл бар экен да. Ошондой. Мынагылар мисалы күз гүлдөр, көрдүңбү? Күзүндө гүлдөйт мынагылар. Булар гүлдөп бүттүкөндө мынагылар гүлдөйт. Мына роза, ошо розанын түрү. Булам гүлдөп бүттү, баштарын кыркып койгом. Мынагы роза болсо эми аябай салат. Карабайсыңбы, гүлдөп бүттү. Мындай чатканда алесим деп коет. Мынагыл жанакы алесимдин бир түрү. Мынагыл. Мынаны вербина. Мынагыл лаванда. Лаванданы көчүрүп койгом. Лаванда деп София айтка көрдүн, лаванда. Ана гүлүм эме гортензия. Мына гүл гортензия, ооба. Аябай гүлүңүз көп экен да, кантип батырасыз, өзгөчө кышында кантип карайсыз буларга? Кышында мына айван бар, мына узун айванды көрдүңүзбү? Ошонун ичине киргизем. Нар жагы 3 метр ичине киргизип туруп, мына жерге печканы куруп, бияктан турбан чыгарып коем. От жагып коебуз. Бул үй гүлдөрүңүз үчүн экен да? Ооба, гүлдөр үчүн. Мейман келсе жашайт, гүлдөр келсе жашайт болду. Биз өзүбүз бияктан турабыз. Гүл бул мени нервимди успокаивать этчү нерсе. Эми баш оору адамдар дары ичет го, баш оорунун дарысы, давлениясы күчөп атат, давлениянын дарысын ичесиз, мен дарым ушулар. Давлениянын дарысы ушул, нервтин дарысы ушул, ушулар менен алектенип жүрө берем. Ооруганыңызда Ооруганда билбейм. Кай бир адам колунан гүл өспөйт тура эле. Мен да 1-2 адам гүлгө кызыкты, өстүрүп бер деп, ананы 2-3 жолу өстүрүп берсем, кийин өстүрө албады. Айтты, мен колуман гүл өспөйт экен деп. Мен билбейм, ушу эми айтмакчы, соседтерим айтмакчы, мунуку сайып койсо эле өсө берет. Кантип эле сайып койсоз, анын жерин, топурагын баарын ар кайсы жактан көң алып келип салам, жалбырак, муну коргодон салбырактар терип келип салып, алдын жумшартып, анан барып тегем. Анан барып чыгат. Бир жылда эле эме боло бербейт да, булар биздики гүлдөбөй турат дей берет. Гүлдөбөгөнү себеби мен ар жылда топурагын алмаштырам. Башка топурак салып алмаштырып турам. Жерин эле жакшы кылгыла, биринчиден жери. Жөнүнө топуракка сайып койбогула. Көң салгыла, жалбырактардан алып келип салгыла. Мен эмеден алып келгем, шалынын топону. Апкандан келатып, ак турпактан алып келип, ошо шалынын топонунан салам буларга жумшагыраак болсун деп. Ошол анан баягы саман-суман чөптүн чиринделери бар болот. Олорду аралаштырып